Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясы, энелер мектеби. Бала тарбиясы баалуу мурас. Баланы багы өстүрүүдө баарынан мурда балага татыктуу тарбия берүү маселесине олуттуу көңүл буруу керек. Үй бүлөдөгү балага тарбия берүүдөгү кайдыгерлигибизден улам эртеңки күнү көчөбүздү кандай адамдар толтурары тууралуу ойлондукпу? Ата-эне бул дүйнөгө бейкабар келген ымыркайга жол көрсөтүүчү болуп саналат. Ошондуктан ата-энелер баланын жашоосуна жаман ис калтырбоо үчүн ар дайым мыкты жол көрсөтүүчү болууга аракеттениши керек. Өзүбүз туура эмес иштерди жасап туруп, балдарыбыздан жакшы иштерди жасоону талап кылуу болбогон кеп. Сүйүүнүн далили кам көрүү. Кам көрүүнүн белгиси бирге убакыт өткөрүү. Сүйүктүү гүлүңүздү суу бербестен жөн гана жакшы көрөм деген сөз менен өстүрө албайсыз. Гүлгө болгон сүйүүңүздү кам көрүп далилдешиңиз керек. Гүл үчүн суу кандай маанилүү болсо, адам үчүн кам көрүү да ошончолук мааниге ээ. Каралбаган бакча кургайт, тикен толот, пайдасыз чөптөр өсөт. Көпчүлүк ата-энелер балдары менен жетиштүү деңгээлде алектенбегендиктерин кабылдагысы келбейт. Балдарыңыз менен эмне үчүн алектенбейсиз деген суроо берилсе, дароо коргонууга өтүшөт. Өзүм жебестен аларга жедирдим, өзүм ичпестен аларга ичирдим. Мен алар үчүн күн түнү тынбай иштейм. Эч нерседен кем кылбадым. Дал ушул сыяктуу жооптор. Бир үй бүлөдө жашагандыгына карабай, ар башка дүйнөдө жашаган үй бүлөлөр бар. Эне ашканада, ата телевизордун маңдайында, бала компьютердин башында. Бул көрүнүштү үй бүлө деп атоого болобу? Бала ата-энеси менен байланыш курууга аракет кылгандыгына карабай, сабырсыздыкка жана кош көңүлдүүлүккө күбө болсо, аны табигый түрдө өзүнө берилген жаза катары кабылдайт. 6 жашындагы бала атасы үйгө киргенде сүйүнүп тосуп алып, 16 жашка келгенде андан качып башка бөлмөгө кирип кетсе, камкордуксуз сүйүүнүн жообу берилип жатат дегендик. Балалык кезде сырдашпаган, дос болбогон, бирге убакыт өткөрбөгөн эне менен өспүрүмдүн ортосунда үзгүлтүксүз кайым айтышуулар, түшүнбөстүктөр боло берет. Андыктан балам тарбиялуу болсун десеңиз, аны менен чогуу убакыт өткөргөнгө, аны менен алектенгенге аракет кылыңыз. Тарбия өзүнчө бир сулуулук болуп саналат. Адам баласы сабатсыз болсо да, тарбиялуу болсо, адамдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болот. Андыктан адам баласы бүт нерсеге таалим алуу менен жетет. Баланын таалим тарбия алышына жана адамдык сапаттарынын калыптанышына үй бүлө жоопкерчиликтүү. Урматтуу ата-эне, сиз балаңызга мыкты жол көрсөтүп, татыктуу тарбия бере аласыз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз.